Салам достор. Гитараны ең алғашқы рет қолына қармап, жаңа ойнап жатқандар үшін ең жөнөкөй АМ, ДМ, Е аккордын көрсөтүп берейин. Жана анын кандай ойношторун көрсөтүп берейин. АМ биринчи, экинчи латтын ичинде. Биринчи лат, бул экинчи лат. Биринчи лат, экинчи латтын ичинде. Сөмөй экинчи кыл, биринчи лат. Ортоңгол төртүнчү кыл, экинчи лат. Аты жок кол үчүнчү кыл, экинчи лат. Мына ушуну таап туруп, ушундай кылып басасыңар. Ушундай кылып басасыңар. Андан кийин аккорд Е болгондо так эле ушул колдорду бир кылдан эле турган ордунан эле өйдө жылдырсаңар болот. Мындай кылып туруп, бир кыл эле өйдө жылдырсаңар болот. Мындайча айтканда, аты жок кол, төртүнчү кыл, экинчи лат баягы эле, ортоңгол ошол эле экинчи латта, жана бешинчи кылга кетип калды. Ал эми сөмөй биринчи латтан үчүнчү кылга кетип калды. Ушул бойдон эле колду көндүрүп туруп, кайра акырын бир кыл эле ылдый түшсөңөр, кайра АМге келесиңер. Бир эле кыл ылдый түштүк. Бир эле кыл ылдый түштүк. Кайра бир кыл өйдө кылып, кайра ылдый кылып колуңарды көндүрөсүңөр. Мондай Е аккорд. Кайра эле бир кыл ылдый түшсөк, үчөөнүн тең чогуу АМ болуп калды. Эми ДМге түшкөндө дагы эле ушундай кылып туруп, бир кыл ылдый түшүрөбүз. Дагы эле ушундай кылып туруп, бир кыл ылдыйга түшөбүз. Мындай. Мындай. Мына дагы эле бир кыл ылдый түштүк. Болгондо аты жок колду үчүнчү латты көздөй кетиребиз. Мындай болуп калат. Мына бул ДМ болуп калат. Көрүнүп атат, бул ДМ болуп калат. Кайра эле бир кыл өйдө кетсек, АМ. Ушул бойдон колду эч шашпай бир-бирден эле көтөрүп жылдырсаңар, бир-бирден көтөрүп жылдырсаңар, аккорд Е. Кайра бир-бирден түшүрөсүңөр эгер баарын чогуу түшүрө албай жатсаңар. Бирөө түштү, бирөө түштү, бирөө түштү. Аккорд АМ болуп калды. Дагы бир-бирден ылдый түшүрсөк, бирөө түштү, бирөө түштү, бирөө түштү. Жана аты жок кол үчүнчү латка кетип калды мындай болуп. Үчүнчү латка кетип калганда бул ДМ болуп калат. Эми АМдын оң жагын көрсөтөйүн. Оң жакта алганда мына 3 колду алып туруп, мындай коюп туруп, 4-чү кыл, 3-чү кыл, 2-чи кылга койсоңор, андан кийин 4 3 2 3 4 3 2 3 деп жаттайбыз. 4 3 2 3. Сол жак болсо АМде турат. 4 3 2 3 4 3 2 3 деп жаттап бүткөндөн кийин биринчи кылды ойнойт. Биринчи кылды ойноп туруп, кайра сөмөй үчүнчү кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл. Ошондо 1 2 3 4. Биринчи кыл, үчүнчү кыл, экинчи кыл, үчүнчү кылды 1 2 3 4 деп ойнойбуз. Ошондо бул жерде эң башкысы түшүнө турган нерсе, мынакей, мына эки кол менен үчүнчү кыл, экинчи кыл, үчүнчү кыл өзөктү түзүп атат да. Эң главный ушул ойнолуп атат. 3 2 3. Бирок муну бул бармак менен баштап атабыз. Эми ушул эле нерсени кайра биринчи кыл менен баштайбыз. Көрдүңөрбү мына? Анан экөөгүн кошуп туруп 5-10 жолу ойнойбуз да жаттайбыз. Деп жаттап бүткөндөн кийин бул жактан колду аккорд Эге жылдырабыз.
аккорд айым. Кайра аккорд дыйым. Кайра айым. Мына ушинтип 10 жолу 20 жолу ойносоңор колуңар көнүп калат.